Кимге жакпасын? Остор дүкөндөрү тармагынан жаңы жылдык акция. Мыкты Vivo смартфонун тандап, кепилденген жаңы жылдык белекке ээ болуңуз. Белекке ноутбук, колонка, кулакчын, смартфон, дагы башка көптөгөн буюмдарды беребиз. Эң сонун жана эң башкысы убагында. Жаңы жылга карата салтуу түрдө белек үчүн Остор дүкөндөрүнө. Assalamu alaikum sport suyucuları. Biz bugün İhlak salına gelip bizning müşkerimiz Brave uyumunun çempiyonu 70 kg salmoqdagi Quvonich Abdusalom bilan maya qilgan geldik. Hazır bular mashg'ulot qilib turgan. Ana mashg'ulotga girib, mashg'ulotdan genelrek maya qildik. Yapma oğlum. Duruver. Sen kapıra koyduruver. Mына учурда машыгуу бүтүп, биз Quvonich Abdusalom менен мая кылган турабыз. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандайсыз, аяктарыңыз кандай, машыгуулар? Жакшы, жакшы даярдыктар болуп атат. Азыр кечеги бойдон кийин бир аз эс алып, форма жогот боюнча даярданып атабыз. Өзүңүз тууралуу айтып кетсеңиз, алгач кайсы жылы, кайсы жерде туулгансыз? Кененирээк. Мен Ош областы Өзгөн району Шора Башат деген айылда туулуп өскөм. Бул спортко келгеним себеби биякта биздин өз агаларыбыз бар, агаларды артынан көрүп жүрүп спортко келип калдык. Спортко бул 2014-жылдан бери кылып атабыз. Ушу спорттун үстүндө жүрөбүз. ММА'ге канча жашыңызда келип калдыңыз эле? Жана ММА'ге чейин кайсы спорттун түрүнө машыгып келдиңиз? ММА'ге мен 20 жашымда келип калдым, 20 жашка чыкканда. Айылда өзүңөр билесиңер, айылда зал жок, айылда баягы кара жумуштар менен жүрүп, айылда шаарга келип 1-2 жыл иштеп, андан кийин спортко келдик, 20 жашка чыккандан кийин. Ошо жаман эмес, бир аз кечирээк баштап калдык дейт, бирок жакшы, ошо 20 жашка келип, өзү бир аз токтонуп, баягы жаш кезден өткөндөн кийин токтонуп, ушул спортко катуу мээнет кылып, талыкпаган эмгектин аркасында ушинтип чоң уюмдарга чыгып, урушуп, өзүбүздүн күчүбүздү сынап, Кыргызстандын желегин желбиретип, колдон келишинче аракет кылып атабыз. Дерлик акыркы бойдоңуздун 7 боюңуздун бардыгы Brave уюмуна өтүп, анын баарында жеңишке жетипсиз. Brave уюму сизге атаандаш табуудан кыйынчылык болбой элеби? Ооба, Браевде уже 6-7 бой уруштум. Башында аябай тез берип атышкан соперниктер менен. Алар дагы башында бизди кандай болот экен, булар кыргыздар кандай урушат экен деп, бизге кайра соперник берет. Ал соперник утабыз, кийинкисин берет, күчтүү соперниктер берип атат. Биз эч бирине отказ берген жокпуз. Эми азыр акыркы мына 2 жылдын ичинде уже соперниктер көбү чыкпай, табыштар кыйын болуп эле көп убакытка чозуп бойду аябай кечиктирип атышат соперник жоктугунан. Келишим алдыда келишим барбы же бүттү? Алдыда ошо контракт боюнча бир келишим калды. Эми азыр айтканбыз, эми контракт же убакыт өтөт, же болбосо бир урушабыз да. Контракт боюнча 24 уже контракттын уже срогу да бүтөт. Бой берсе боюна урушабыз, болбосо жаңы башка уюмдар менен келишим жасайбыз. Brave уюмунда чемпион курду уже 2 жолу коргоого жетиштиңиз. Жок, 2 жолу коргодум. Мен 2 жолу временный поясга урушпадым. Жана бир бойду жана бразилец менен урушканда нокаутка чыгарып коюп, андан кийин дагы биз временныйга уруштук. Андан кийин чемпионский бойго урушуп, бир защита кылдык да. Бир защита болуп калды. Буга чейинки бразилец менен бойдо нокаут болуп калды. Нокаут эми жокко чыгарып коюшту. Өзү бияктан сырттан элдер караганда элдер көп эле айтышты, мында спорт түшүнбөгөндөр деле жөн эле жанагы жерден биздин мээнетибизди текке чыгарып коюшту. Аны утканда уже биз 2 жолу защита кылмакпыз да. Буга чейинчи. Акыркы беттешинизде
Лукас Мартинстин үстүнөн тез эле жеңишке жеттиңиз. Мындайча айтканда биринчи эле раундда ал бойго даярдыгыңыз өтө күчтүү деңгээлде болду же геймплан жакшы болду же ата-анашыңыз бир аз слабый бекен? Жок, биз ар бир бойго эле жакшы даярдык көрөбүз. Эми кандай соперник бербесин, биз Нидаңсеге албай, ал слабый, сильный дебей биз ошо мурда кандай даярдансак андан да көбүрөөк даярданганга аракет кылабыз. Не дегенде ати бизге мындай моюнга жоопкерчилик чоң ар бир бойдо. Эми бул спортто эч ким билбейт да. Сразу эле биринчи раундда утам же биринчи раундда удар тийип калышы мүмкүн, сен уже аны мындай тоботпой урушуп чыгып алсаңчы. Эми буга биз жакшы даярдандык. Бул дагы аябай тажрыйбалуу, UFC'де бир 6-7 бой урушуп келген боец болчу. Анан мага чейинки 70 килограмм чемпион болчу. Анан утулуп, кайра жакшы результат менен келаткан бала болчу да. Биздин даяргерчилик жакшы болгондуктан бой бир аз жеңил болду. Алда биз урушканда көбүнөн мындай жеңил сезиши мүмкүн, слабый окшойт да. Бирок ошо октогон ичинде анын кандай экенин только мен менен ал экөөбүз эле билебиз да, ал соперник мененчи. Алда бир кармашып көргөндө мен ар бир соперник менен кармашып күрөшүп көрөсүң, урушташасың. Алдагы аябай мындай тажрыйбалуу бир жолу проходко киргенде защита берип, болсо буга чейинкилерди кирип эле 6 болчу элем, защита берип жакшы даярданган. Эми Алла Таала бизге биринчиден Алла Таала берди мага ошо жеңил победаны. Мен Алладан сурандык, энетти да кылдык да. Ошо бойго каттуу. Даярдык демекчи, сиз бойлоруңузга Кыргызстанда эле даярдансызбы же чет өлкө жак кайсы жактарга барып сборлорго өтүп келесиз? Мен буга чейин азыр Лукас Мартинске урушканга чейинки бойлорумду Кыргызстанда даярдандым, 2 бойдочу. 2 бой Кыргызстанда даярданып, эми бул жакта деле даярдык жакшы болот. Биздин өзүбүздүн таза аба, тамак ашыбыз дагы мындай калориясы жакшы. Чет жакка чыксаң бир аз тамак ашсаң да кыйналасың. Өзүнүн тамактары көрүнүп калганбыз. Бирок бул жакта физика, функционалдык жактардан жакшы даярдым. Бирок мындай бир аз бойго опыт жагынан бизге кичине спарринг партнерлор слабый болуп калып, ар бир боюмду, ошо акыркы 2 боюмду, акыркы бойго чейинки 2 боюмду 5 раунд уруштум да. Ага чейинки бойлорумду постоянно эле экинчи же үчүнчү раундтарда уже аракет кылат элем бүтүргөнгө. Кийинки бойлорум бир аз ошо опыт жагынан тажрыйба бир аз слабыйраак болуп калган үчүн 5 раундга чогулуп очко менен утуп аттык акыркы бойлорду. Алдыда Brave уюм менен ушул жылы бүтөт дедиңиз, келишим. Башка уюмдарга бар бетешүүгө пландар барбы? Кайсы уюмдар? Эми башка эмес, бир эле максат бар. Кудай буйруса, мына UFC деп бирөөбүз. Эми көп өзүбүздүн мекендештерди деле айтат, эми ошол жака чыгышың керек деп. Ошо бул жак менен контракт түзүп алган элек, ошол үчүн эле кармалып турабыз. Бир жана виза жагынан дагы аракет кылып атабыз. Эми виза дагы берилейин деп атат. Кудай буйруса берилип калса, бир аз мына жылы уже контракт бүтөт. Контракт бүтсө ошо UFC'ге аракет кылабыз. UFC'ге деле уже менеджерлер менен сүйлөшүп, алар деле күтүп атат. Ошо контракттын эле убактысын. Кудай буйруса быйылкы жылдын аяктарында же Кудай буйруса кийинки жылга иншаллах UFC'ге аракет кылып атабыз. Демек, виза маселеси чечилсе эле сизди UFC'ден көрө алабыз. Кудай буйруса мына жылы визанын аракетиндебиз. Визаны чечсек, Кудай буйруса UFC'ге. Эми Алланын каалоосу менен баардык нерсе биз айткандай болуп, биз ойлогондой болбойт эми. Эми бул дагы бүгүнкү күн, эртеңки күнүн эмне болуп кетишин эч ким билбейт. Эми биздин ошо алдыга болгон максатыбыз анан биринчиден Алладан, Алла насип этсе быйыл чыгабыз, насип этпесе вообще чыкпай калышыбыз мүмкүн да. Туура айтасыз, өзүңүз айтмакчы, өзүңүз айтып калдыңыз, Алланын буйругу менен деп. Эми кечиресиз, бирок башка жагын карап көрсөк да, эми виза маселесинен же бир башка жактардан бир аз кыйынчылыктар болуп калса, сизди алдыда Brave уюмунан эле көрөбүзбү же мисалы Россияда ACA уюму бар, жана башка уюмдар бар, ошол жактардан дагы көрүп калыш толук мүмкүнбү? Жок, азыр мен башка нерсени ойлонгон жокмун. Башка нерсени ойлонгонго деле убакыт жок. Биздин ошо алдыга койгон бир эле максат бар. Эми Алла Таала айтат го, Алладан сурасаң, төө сурасаң ат берет дейт. Ошо Алладан эми болушунча эле сурап атабыз. Ошо UFC'ге барып чемпион болуп, UFC'нин дагы чемпион куруун алып келебиз деген, Кыргызстанга алып келип, Кыргызстандын желегин көтөрөбүз деген эле биздин максаттар бар жүрөктөчү. Эми иншаллах ошого эле аракет кылабыз. Андан кийин
Мен билбейм, виза берип калса, андан кийин дальше дагы убакыттар бар, ойлонуп көрөбүз, кайсы жака урушабыз, или дальше UFC Брейвтеби же башка уюмга өтөбүзбү, караштырып көрөбүз. Анда үй бүлөңүз тууралуу сүйлөшсөк, үйлөнгөнсүзбү, канча балаңыз бар? Ооба, үйлөнгөнбүз, семейнибиз, 2 балам бар. Ушу ата-энем бар, ата-энем. Үй бүлөдө канча бир туугансыз? 7 бир тууганмын. 7 тууган чоңуңузбу канча? Жок, мен 5-чисимин. Менен чоң агаларым, эжем бар, иним, сестренкаларым бар, сестренкам бар. 7 бир тууганбыз үй бүлөдө. 5-чиси мен. Чет жака машыгууларга кеткенде, сборлорго кеткенде бул үй бүлөңүз бар, бир аз кедергисин тийгизбейби, сагынып же балдарыңыз бар экен? Аз эле убакытка барып калган учурлар болобу? Ооба, албетте. Үй бүлөңгө семейный болгондон кийин бир аз ошондой өзүңө мурда бойдокчулук кезде биз 3 айлап, 4 айлап эле сборлордо жүрө берсек, эчтекеден ойлонбой эле. Эми азыр семейный болгондон кийин биякта келип, буларда карап, жанында жүрүп, тарбия бериш керек бала чака болгондон кийин. Бир аз эми азыр көпкө чозулбойт, эми ошо бойго канча 2 айга кетебизби, 2 ай сборду өткөзүп коюп, уже 2 айдан кийин келебиз. Сагынуу болот. Бала чака тарбия бериш керек, буларды караш керек. Мурункудай бойдокчулук кезде уже кенен басып жүрө албай каласың. Спорттон тышкары жашоодо негизи дагы башка эмне менен алектенесиз? Эми спорттон сырткары бизде иш кылганга деле убакыт жок. Бойго даярданып аткан маалда деле биз 2 маал, башка маалда деле жөн жүргөн маалда деле 2 маал тренировка кылыш керек. Эми биз профессиональный спортсмен болгондон кийин биздин иш ушу да. Эртең менен 10-да туруп алып, 12-ге чейин тренировка барып, 1-2 саат эс аласың, кайра кечки тренировка. Мында биз иш кылганда деле убакыт жок. Көпчүлүк ойлойт, силер жөн эле тренировка кылып эле жүрөсүңөр да. Бирок ошолор келип биздин мына жашоо менен жашаш кыйын болуп калат аларгачы. Бул өзүнчө бул спортто дагы аябай мындай түйшүгү оор да. Кээ травма болуп каласың. Күбүн деле ошо бир нерсени кайталап, күбүн эле адамдар менен эле мушташып, спарринг кыла берсең эле кээде жадайсың. Ушундай нерселер болот. Мында ойлоп көрөсүң, кээде деле кыйналып, да мындай весовонкалар болот да, биздечи весовонкалар болот. Ошол маалда кыйналып жүргөн маалда кээбирге Инстаграмдан көрүп каласың, эс алып жүрүшөт, досторум деле өзүң жанагы иштеп жүргөндөр эс алып жүргөнү көрүп калып, мага деле ушинтип эс алып жүрбөйм деп, алардын немесин, жашоосун өзүңө пример кылып көрө бересиң да. Эми ар бир нерсенин өзүнүн кыйынчылыгы болот. Бул спортто өтө көп мээнет талап кылат. Спорттон тапкан каражатыңыз өзүңүздүн жашооңузга жетеби? Эми Кудайга шүгүр, азыр жетет спорттон. Мурга чейин спорттон эч нерсе таппай эле тренинг кылып жүргөнбүз. Эми азыр Аллага шүгүр. Эми спортто биз эми бул бизнес эмес, биз ошо чисто патриотический сезим, Кыргызстан жер элине таанытыш, кыргыз эли бар экенин таанышып, биз көп жака чыгабыз. Кыргызстан десең, биздин мамлекетибиз көп жери тааныбайт да. Кыргызстан десең Казакстан, Кыргызстан десең башка нерсени айта берет да. Уккан эмес да көбүчө. Ошондо кээде өкүнүп кетесиң. Чисто биз ошо Кыргызстан желегин көтөрүш мамлекеттин. Ошо. Каражат боюнча сүйлөшүп калдык. Эгер сыр болсо, эми бардыгы эле көбү эле айтпайт, сыр деп коет. Бирок бизге кызык, бизге эле эмес, негизи эле көрөрмандарга кызык. Алган гонорарыңыз жакындаштырып айтканда канча болот? Эми сыр бойдон эле кала берсин. Бул личностьке өзүнүн адамдын өзүнүн жашоосуна кирип кетет. Эми Кудайга шүгүр, өзүбүздүн ар жак бер жагыбызга бала чакабыз баккан, үй бүлөгө, ата-энеге жардам бергенге жетет, өзүбүздүн карап жүргөн нерсегечи. Алардан да ашып, ошо кийинки бойго чейин, бойдон бойго чейин жеткенге аракет кылабыз, баягы акчалар менен, тапкан акчалар мененчи. Жакын эле мурунку жылы Россияга барып, Дагестанда тренировка кылып келдиңиз, Хабибтин залында. Ошол чет жактагы кылган машыгуулар менен Кыргызстандагы машыгуулардын айырмасы кандай? Ооба, кече жакын акыркы боюмду ошо айтып кетсем, ошо школа Абдуманаптын залында кылып келдим, Хабибтердин залында. Эчтеке деле мындай айырмачылык деле жок. Алар как положено тренировка кылышат. Убагында тренировка эс алып, күндө биздикилер бойго чыккандан кийин эле 1 ай, бойдон кийин 2 ай эс алып,
кайра форма алар уже бойго чыгып келди, сразу кайра тренировка кылып. Анан паралар көп да. Бизде азыр ушу залда мен иштей турган пара бир 3 эле же 2 эле чыгышы мүмкүн да. Ал залга барсаң бир 100дөй адам тренировка кылат, анын ичинде бир 50 пара болот да, өзүң бесинде 70 килограмм ичиндечи. Ошолор менен алмаш күндө алмашсаң деле уже бир жумада деле бар менен иштеп бүтө албай каласың да. Бизде бир бар менен эле кечке 2 пара менен иштей берсең, анын опытын алып, мен жаттап калат, мен аны жаттап калам да, эчтеке өсүш болбой калат да. Ал жакта ошондой күчтүү паралар менен иштейсиң, кыдырып. 50 пара болсо ошолор менен иштеп, тажрыйба өзүң өсө бересиң ал жактачы. Эми бирөө башка иштейт, коронасы башка, кетесиң, могу жерден ашып кеткен, мындай иштеш керек экен. Ошо тренировка ошолор менен эле айырмаланат, паралар менен элечи. А так, бизде эле тренировка, бизден аз тренировка болушат аларчы. 1 саат, 1,5 саат тренировка. Бизде 2 саат, 2,5 саат күндө тренировка кыласың. Бирок алар тренерлердин дагы мындай опыту жакшы да. Азыраак разинка кылат, кичине бир нерсени үйрөтөт, анан кийин туура нерселер үйрөтөт, аз тренировка болот да. UFC'de калдык, UFC'ге барып, чемпион болуп, коргоп калыбы же дагы азыр эле залдан көрүп калдык, балдар маштабапсыз. Маштыруу жаатында дагы ойлоруңуз барбы? Эми UFC'ге барып, биздин ошо барып, эми мен азыр биринчи максатым ошо жака барып, мындай бир чемпион болуу. Эми бизде азыр кыргыздардын эми бир мушкер кирди. Мындай буюрса биз барсак, бизден кийин балдар барса, же бизге чейин барабы, ошо балдар барып, ошо кимибиз болсок да ошо чемпион болуп, ошо UFC'нин чемпиону болуп, Кыргызстан деген мындай Кыргызстанда чемпион болду деген нерсе башка да, ал жакта да уже историяда бизден кийин биз кийинки жаштар деле бул чемпион болгон экен UFC'де, барып эле катышкан эмес, чемпион болду деген. Эми чемпион болду. Андан кийин эми тренерский жакта айтасыңар, тренерский жактан эми азыртан деле бизде биз тренерибиз азыр айрыла кеткен. Ал Насипов Алым постоянно өзү болгондо өзү карайт. Ал жокто биз не дегенде көп жака сборго чыгып атабыз, сбордун тажрыйба алып келип атабыз, бир нерселерди үйрөнүп, мындайлар ошолорду көрсөтүп, өзүбүз алган нерсени жаштарга көрсөтүп өстүрүп атабыз да балдардычы, бизден кийинкилерди делечи. Ошо эми UFC'ге барсак, Кудай буюрса, чемпион болуу биздин максат. Анан жаш өтүп, жанагындай болбосо дальше защита кылабыз. Бизде жанагындай чемпион болуп же токтоттум болду деген нерсе жок. Биз чемпион болуп, до конца защита кылып, Кудай буюрса жүрөбүз. Биз жаштарга дагы көрсөтөбүз жол. Өзүңүз Brave уюмунда көптөн бери өсүп келесиз, чемпиондансыз. Ушул эле залданбы же Кыргызстандан дагы боецтерди тартуу мүмкүнчүлүктөр барбы же уже контракт түзүүлөр болуп атабы? Кимде? Башка балдардыбы? Жок, мисалы ошондойлор мүмкүнчүлүктөр барбы? Башка кыргыз боецтерди чыгарганы. Мен ал жерде азыр мен чемпион эмесмин. Менден кийин Нимат барган, Нимат Абдрашитов барган. Ал дагы 66-ын чемпион болду. Мен ошол жака уруштум, андан кийин аны контракт алган, ал да чемпион болду. Кудай буюрса кет жагында Нурматов Адилет да урушту. Эми алга дагы азыр контракт келелек, официально контракт келсе, ал дагы ал боец да ошол жакта 66-ын чемпион болот деп көзү жетет да. Урушуп жүрөбүз, биз дагы көп жолу уруштук, уже билип каласың кайсы бала кандай деңгээлге жетип урушат. Кудай буюрса ошонун дагы келечеги алда. Андан кийинки мына Ражабали Шайдуллаев деп жаш 61 килограммда ошону дагы ошол жака сүйлөшүп, эми биздин пландарда аны да сүйлөшүп, ошол жактан ал дагы чемпион болсо деген ойлор бар. Кыргызстанда MMA уюмдарынын кайсы уюмдарды билесиз? Кыргызстанда көп уюмдар көп эле бар го. Учурда көзгө көрүнүп аткан уюмдардан, MMA уюмдарынан. ВЕФ бар, EFC бар. Башка ошол эле, азыр ошолордон бойлор тез бойлор өтүп атат го. EFC'де көп бойлор өтүп атат. EFC мурда ВЕФ'де аябай көп бойлор өтчү эле, азыр акыркы мына 1-2 жылдан бери EFC аябай бойлор тез кылып балдарга көп балдарга салым кошуп жардам берип атат да. Шердок, азыр Шердок деген сырт жакка урушайын десең, Шердогуң жок болсо сен любительский бойдон
3 жол дүйнө чемпион болсоң сен албайт да шердөгөн жок болсочу. Мына ээбисилерден балдар урушуп, 2 шердök кылып, сырт жака урушуп, жол ачып атышат да балдардычы. УФС'ге барам деп калсыз, Кудай буйруп барып, сиз 70 кг салмактасыз да. Анан биздин дагы кече жакында эле Мыктыбек Оробайұлы деген мушкерибиз урушту. Ал 77 кг салмакта урушту. Бирок мен 70ге коамын, мен 70те мушташамын деп. Экөөңүздөр бир салмакта урушуп келип атып, акыры келип чемпиондук курга экөөңүздөр коюп койсун. Сиз урушат белеңиз. Улай буюрса ошого чейин жеткизсин, ага чейин жетишти эле өзү көптөгөн алдыда көптөгөн спортсмен ага деле бир 2 бой урушуп жетип калбайсың да. Мыкынын алдында деле ошо мен деле ошо УФС'ге барып калсак, бизге деле ага экөөбүз салганга чейин деле толуп тура балдар менен урушканга. Андан башка балдар, мыкты экөөбүздөн башка деле балдар менен урушсак деле бизге жетиштүү да. Экөөбүз чыгыппайбыз го деп чыгып калсак, же ал чыгып калса, же мен чыгып калсам, экөөбүз урушпайбыз го, кыргыздар ошо жака чыгып алып, биз экөөбүздүн да максатыбыз бир максат да, кыргыз желегин көтөрүш да. Биз ошонун жаңы контракт түзүп аткан маалда айтып, мындай урушпайбыз бул бала менен деп айтып эле урушуп, мен сүйлөшүүлөр менен эле неме кылат. Кайсы бала мыкты эле болбосун, башка балдар деле бизде азыр 70те жакшы балдар бар да. Жашы өсүп кеткен балдар деле, алардын деле максаты болуп UFC кайсы жакта болсун айланып барып UFS'ге чыгабыз деген ар бир баланын, ар бир боецтин оюнда бар да. Мечтасы ушу UFS'де. Кудай буйрса мен кыргыздар барса бири-бирибиз менен урушабыз деген, менде лично ал жака барып урушпайбыз да. Ал жакта башка деле уюмда, башка улуттагы балдар деле бизге жетиштүү. Пара болгонгочу, спарринг. Кыргызстанда бардыгын эмес, бирок өзүңүздүн салмагыңызда 70 кг салмакта алдыңкы кайсы боецтерди билесиз? Алдыңкы боецтер жаштардан эми айтып койсоңуз, бирөөнү айтсам бирөө капа болушу мүмкүн, бирок бул жакшы балдар мына Есейде урушуп атат, башка жактан урушуп атышат балдарчы. Эми ар биринин атынан көп балдар бар. Жакшы чыгып жаткан балдарчы. Ошо балдарды мен ойлойм, ушул бойдон токтотпой калса, дальше UFS'ге менен жетет деген ишеничтемин да. Жакшы бакайт эткен балдар бар да. Эми баары менеттен да. Бул талант 1% 99 менеттен деп коет да. Адамда талант 1% болушу мүмкүн, мындай урушка жөндөмчүлүгүчү. Калган менет кылбасаң, талантың болсо эч жака чыга албайсың да. Менетти көп кылган балдар өтө берет. Анда ушун менен маекти жыйынтыктасак, сизге рахмат. Ушундай менен убактыңызды бөлүп биз менен маек кылып бергениңизге. Сизге эркин микрофон, өзүңүздүн көрөрмандарыңыздарга же болбосо алдыңкы чыгып жаткан жаш спортчуларга кенен өзүңүздүн сөзүңүздү айтып кетсеңиз. Ошо силерге да чоң рахмат, ушинтип келип бизди унутуп калбай келип интервью алып, ошо элди көрөт да. Эми кээ биркилер тааныбайт, тааныгандар бар. Ошо силерди ошо элге бизди таанытып, силердин иштериңерге ийгилик, чоң рахмат. Ар дайым ушундай жаш спортсмендерди ушинтип интервьюга көп алып жүрө бергиле. Көп алсаңар, уже аларга да уже кийин нар жака чыгып урушканда деле уже ал жактан да коркуп сезим, камерага сүйлөш деле өзү бир неме да, кыйын. Ал жака чыкканда уже жаш спортсмендер уже буяка көп ала берсеңер, ал жак уже практика болуп калат да. Ким мен суроо тас жооп берип эле уже коркуп сезим болбойт да. Ошо эмне дейбиз, жаштарга туура жолдо жүргүлө. Главный спорттогу, башка жактагы ошо ичип чекпей, Алладан суранып, адал эмгек менен, пешене тери менен акча табып, 1 сом тапсаңар дагы, адал эмгек менен, колуңар менен тапканды аракет кылгыла. Спортко кызыккан жаш балдарга бул спортто көп кыйынчылыктар болот, травмалар болот, башкалар болот, бирок ошого чыдаш керек, менет кылыш керек. Азыр эле айтып кеттим. Бул талант 1% болсо 99 менеттен, менет кылсаңар, Кудай буйруса, баарыбыз эле менеттин аркасынан чыкканбыз. Баарыбыз шойдон түшүп калган эмеспиз. Менетти кылыш керек, баары менеттен өзү. Менетти кылып туура жүрсөңөр, Кудай буйруса баарында чемпион болосуңар. Рахмат сизге. Чоң рахмат силерге да. Кудай буйруса сизди УФС'тен көрөбүз деген чоң үмүттөбүз, ишенебиз. Рахмат. Келесек бар. Рахмат.